Аны менен тааныш болгонума 3 эле күн болгон. Ал аябай таланттуу кыз эле. Андан бомба жарылганда айрылып калдык. Качкын экениңди кабыл алуу өтө оор. Бомбалоо учурунда жардыруунун үндөрүн угуу өтө коркунучтуу. Сөз менен айтып бере албайсың. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. ما می‌خوایم مکاتب دخترانه دوباره باز شود. This is Afghanistan in chaos. The president has fled the country. His government has collapsed. Here they are, the new rulers of Afghanistan, taking over the presidential palace. I'm from Kunar, Afghanistan. Мен Оғанстандын Кунар кыштагынан болом. Оғанстанда бул айыл жергеси деп эсептелет. Борбор Азиядагы Америкалык университеттин тарыхында ошол аймактан Оғанстанга келген биринчи кызмын. 30 жыл мурда Оғанстандагы согуштан кийин чоң атамдын атасы менен чоң апамдын энеси Пакистанга качкан экен. Биз ал жерде иммигрант болчубуз. Оғанстандын көп нерсесин сагынам. Тамагын, кийимин, базарын, элин, туугандарымды жана досторумду. Оғанстанда эмне болсо ошонун баарын сагынам. I like my childhood. Азыркы кезге караганда бала чагым көбүрөөк жакчу. Бала кезде согуш эмне экенин билчү эмесмин. Согуш учурунда жашап, чоңойгон кандай экенин билген эмесмин. Оюнчук ойноп, досторум менен сейилдеп, жөнөкөй эле бала болчумун. Тынчтык, согуш же Талибан жөнүндө ойлонгон эмесмин. Алар эмнени түшүндүрөрүн да билчү эмесмин. Бала чагыма караганда мага азыр өтө эле оор. Келечекти ойлоном. Үй бүлөмө, досторума, классташтарыма жана Оғанстанда калгандардын баарына сыр санаа болом. They brought more. Оғанстандагы кырдаалга байланыштуу Борбор Азиядагы Америка университети студенттерди адаттагыдан көп кабыл алды. Алардын көпчүлүгү кыздар. 11 students. Бул жака 11 студент келип стипендия алган. Бирок талиптер бийликти басып алгандан кийин дагы 200дөн ашык студент келди. I knew a girl. Мектепке мотоцикл менен келген кызды билчүмүн. Велосипед тебүү Оғанстанда адаттан тыш көрүнүш катары саналат. А эгер мотоцикл айдаса, эркектерге да, аялдарга да абдан таң калыштуу көрүнөт. Кишилер ал кызды видеого тартып, соц тармактарга жамандап чыгарышканын көргөм. Бирок ал кызды апасы колдогону мага үмүт берчү. Мен үчүн бул өтө маанилүү болчу. From the day that Талибан бийликке келгенден күндөн тартып, ооган кыздары толугу менен эркиндигинен ажырады. Талибан аларга мектепке барганга уруксат бербей жатат. Кандай кийим кийүүгө керектигин айтып беришет. Алар эркин жүрө албай калды. Ал тургай базарга барып, керектүүлөрүн ала албай калышты. Талиптер бардык соц тармактарда аялдар эркин деп айтышууда, бирок иш жүзүндө андай эмес. Our women have the same rights. They are going to be working shoulder to shoulder with us. We want to assure the international community there will be no discrimination against women. They have made a lot of promises. Талиптер көп нерсени убада кылышкан. Бирок ошол эле маалда аялдар иши боюнча министрликте талиптер жаап салышкан. Талиптер келип аны жабышкан. Себеби алар өкмөт же саясатка бир дагы аялдын келишин каалашпайт. Ошондуктан аялдарга байланыштуунун баарын жок кылышкан. maybe I was Эң эле жолу ачык кыз болсом керек. Себеби ачык айрым үй бүлөдө төрөлгөнмүн. Үй бүлөм каалаганымды кылууга уруксат берчү. Үй бүлөмдө Оғанстандан сырткары чыккан биринчи кыз болдум. Ооба, жолум ачык, бирок көптөгөн ооган кыздардын мектепке барганга да мүмкүнчүлүгү жок. 10-15 толгондо турмушка чыгып, бала төрөп, үй бүлөсүн карап, үй жумуштарын кылууга милдеттүү болушат. Once I had a conference. Бир жолу Каулда конференция өтүп, ага катышыш керек эле. Ал жакка барып, Малика деген кыз менен таанышып калдым. Абдан таланттуу, мектепте алдыңкылардан болуп, абдан жакшы окуган кыз эле. Бирок мектепте террористтер кол салып, каза тапкан. Абдан оор болгон. And I just was. Аны болгону 3 эле күн көргөм. Абдан таланттуу кыз эле. Бомба жарылып, андан айрылып калдык. Абдан оор болду. Мага эле эмес, көптөгөн адамдар жакындарын жоготкон. Бомба жарылган учурда үй бүлөсүнөн, досторунан айрылгандар болду. Бул өтө оор. Согуш баарын жалмады. Once I was in Бишкекке келгенге чейин Кабулда болчумун. Мен жашаган жердин жанына бомба түшкөн.
тереземден жарака кетип сынган. Абдан коркуп калгам. Мен өзүм кыйкырбаганы менен кошуналарымдын кыйкырыктарын уктум. Бомбалоо учурундагы үндөрдү сөз менен жеткире албайсың. Аны эч ким эч качан укпайт деп үмүттөнөм. No one want to go out of the airport. Ким эле мекенинен кеткиси келсин, бирок оогандыктар өз өлкөсүнө башка өлкөгө көчүүдө көптөгөн кыйынчылыктарга кабылат. Көбү үчүн өзүн качкан катары кабыл алуу өтө оор. Эгер эвакуация процессине көз салып жатсаңар, оогандыктар башка өлкөгө кирүү үчүн көп кыйынчылыктарга кабылып жатышат. Мен башка өлкөлөрдү аларды кабыл алга деп сурангым келет. Себеби оогандыктарга азыр бүт дүйнөнүн жардамы керек болууда. Студенттер көптөгөн кыйынчылыктан өттү. Анткени айрым аэропорттордон саякаттоо кооптуу. Алгач студенттерге Пакистандан кайра Бишкекке учууга туура келди. Айрымдарына бул жака учуу кыйынга турду. Анткени чек арада талиптер көп болчу. Студенттер талиптер бир эле кыз башка өлкөгө жалгыз чыгып баратканын көрсө, чыгарбай коет деп коркушкан. Бизге Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдүн студенттери да жардам беришет. Бул жактагы оогандыктардын жамааты абдан ынтымактуу. Бири-бирибизди колдоп, бирге болууга аракет кылабыз. Клуб 2020-жылы Фатима Халил каза тапканы тууралуу күтүүсүз кабардан кийин түзүлгөн. Бул клубда көптөгөн иш-чаралар өтүп, алар аркылуу бири-бирибизди колдоп жүрөбүз. Фатима Халил БАОнун студенти болгон. Ал чыныгы лидер болчу. Бул жакта адам укуктарын окуган. Окууну бүткөндөн кийин Ооганстанга барып иштеп баштаган. Ал башка дагы көптөгөн аялдарды жетектеп, алардын укуктары үчүн күрөшчү. Тилекке каршы ага террористтер кол салып, ал бара жаткан унааны жардырып салышкан. Колумду кокустатып алып, таңдырыш үчүн ооруканага барышым керек болду. Ал жакка келгенде доктор менден орус тилинде кайдан болосуң деп сурай баштады. Мен Ооганстандан болом десем, бул жакка терроризм үчүн келдиңби деп жооп берди. Нес болуп, эмне дешти билбей калдым. Үндөй эле отурсам, сен бул жакка терроризм үчүн келдиңби? Бул жакта эмне кылып жүрөсүң? деп сураганын койбоду. Мен жөнөкөй эле Борбор Азиядагы Америкалык университетинин студентимин деп жооп бердим. Ал болсо, сен бул жерге талиптерден терроризм үчүн келдиң болуш керек деп ойлогом. Силер баарыңар талипсиңер да деп айтты. Капа болдум. Башка эмне аргабыз бар? Адамдар бизди ушинтип ойлошот экен. Келечегим жөнүндө айтуу кыйын, бирок жакшыга үмүт бар. Эч качан үмүтүбүздү үзбөшүбүз керек. Себеби бул абалдан чыгуунун жолу эмес. Бул күндөрү ынтымакташып, күчтүү болуп, баары жайына келип, мекенге кайтып, элге кызмат кылчу күндү күтүшүбүз керек. Жашоодо ар дайым үмүт болушу керек. Досторумдун көбү учурда Ооганстанда жакшы өкмөт жок дешүүдө. Эмнеге саясаттануучуну окуп жатасың деп сурашат. Мен аларга бизде үмүт болушу керек. Ошондо гана коомду өзгөртө алабыз деп жооп берем. Биз жаңы муун, келечекте лидер болуп, коомубуздун жүзүн өзгөртөбүз деп ишенем.